Aa maşallah manake. Zamzam su, içinde tespesi var, ana kişneki padarka var. Bunu yeme, kurma oşaktan geldi, acıva degan kurma. Mekke'den gelген atayın. Kayaktan alıp gelgeningizde жақшылап айтыңыз. Айтыңыз. Arabiyadan, Mekke'den, Acı'dan geldi. Zamzam sosu. Arabiya, Arabiya. Özüm alып келдім дейсің бе? Özüm atayın ala geldim sizge. Belki açıp vermeysin mi? Tavuk koysun bunu. Çağırayım bunu bana. Maşallah. Assalamu alaikum. Жол болду экен кандайсыз? Дел соолуктарыңыз, иштериңиз тынчсызбы? Амансыздарбы? Машалла, сайыңыздардан Алла разы болсун. Бүгүн Москва жергесинде Зулфия дагы да ушундай эл жакшылары кубандырып, сүйүндүрүп. Зулфия чындыгында аябай бир жаңы жашоосун өзгөчө баштады. Өзü aytқандай, мен үшін жаңы жашоо башталды деді. Мына ошол жаңы жашоосу кубанычтуу өзгөчө башталды. Күндө сүйүнүштө үндү угуп, инсандын сөзүн угуп, сүйлөшүп дегендей. Ушул Зулфия эжебиздин жүзүнө канчалык жылмаюу тартуулап, сүйүнүч тартуулаган болсоңуздар, Аллах таалам сиздерге дагы ушундай өзгөчө кубаныч сүйүнүчтөрдү, белектерин, неаматтарын тартуулаган болсун иншалла. Рахмат жалпыңыздардан. Дуа кылып, анан ошентип ичиш керек. Бул болсо тесме. Тесме. Ооба. İçinde daha bir nokta var yani. Kurma maşallah Mekke'den gelgen kurma. Jaynamaz verdi ғой Rustam geçen. Мына кем, мына неме кылчы? Сол менен. Ибрагим, мына курмадан остой дегин. Кана Зулфия эже. Бисмилlah. 33. Ha, 33 болот. Мына эже. Но Меккеден келген курма, меңиз кармаңызчы, алыңызчы. Меккеден келген курма. Mekke'den, Acı'dan gelgen kurma. Alıp, ürün alıp ostayınız. İçinde gelmesine o kola sapı için. İbrahim. Mına içinde daha bir beleğiniz var kendiler. Mına belekti karsanız. Mına. Bu en başka belek bu şoktu. Yok başka. Zamzam su. Эжебиз үчүн Меккеден келген өзгөчө белек болду. Баалуу белек болду. Чындыгында. Açıp koysun. Ha bu şakek dur be. Ого. Шакегин алып тагып кой анаке. Kulak olsun Zülfiye. Алып колуна тагып кой. Aha alınız. Машалла. Gümüş eken de. Жылтыр айткен. Кана мына алыңызчы, көргөзүңүзчү. Колуңузду көргөзүңүзчү. Ого, өзгөчө экен. Зулфия эже, ооба мен медер. Зулфия эже өмүрү алтын тагып көрбөптүр да. Эжелер өмүрүндө алтын тагып көрбөгөн эмес экен. Жаныма отуруп айтпырчы. Мен видеого тартып да, видеого тартып. Анан кече Санкт-Петербург шаарында бир эжелерибиз алгач операцияга чейин ушундай бир элден дубалайлы деп чогулсак, эгер ушул эже угуп кетсе мен кулагына сөйкө тагам деди да жол болду эке. Мына ошентип сөйкө такса айтып атат, мен өмүр алтын тагып көргөн эмесмин. Мен өмүрү мындай көп кишилердин сый урматына, белегине бир эме кылган эмесмин дейт. Рахмат. Алла разы болсун, ушул эже менен айынан жалпыбыз чогулуп турабыз. Сиздер менен таанышып, Автосоркун четинде ушундай бир сыйлашып турабыз. Алла разы болсун баарыңыздардан. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Darajan. Эже Москвадасыз сиз? Канча жаштасыз? 55'te. Buyakta işteysiz mi? Miracı 55'te. Ya. Ben bana gelgen. 55'te çıktı. Aa, Don Allah kem. Zulfiyeni görüp turasız mı? Görüp turasız mı Urut'talle?
Mana şunday. Moskvada kandayın? Moskvadan söylep beriңиздерчи. El, jurt, mekendeşler, жердештер аман бы, тынчпы? Aman tinç var yaxşı. Bardı sonun. Eli, jurtubuz Yok, tınчпы? sizlerden demeyizler korup. Zamzam, tesme. Тесме. Ha. А мне тебе не Bardı tesmedik de. Ергешекке канча жылдан бери Кыргызстанга бар элексиз? Çek degen bu, Grup esep bulup degen gitti. degen. Канча жыл болуп кетти? Aytbayra koyun. Tesme dep aytат ошол, çek dep aytат. Жол болду экөөбүз жакында эле Bizden bir Umraga barıp, başımız için de esep degen de bu. апасын, келинчегин алып барып, ушундай бир зыярат кылып келди. Зыяратыңыздар кабыл болгон болсун иншалла. Быйыл сонун жерге барып зыярат кылып келишти. Улан аке, сизге канча жыл болду бара элеңизге? Bizge de bu oldu. Көбү канча бир 10, 15, 20. Oo. Жакында барайын деген ниет барбы? Allah. Allah nasip olsa. İnşallah. Gümüş ekeriz. Ağalarız. Kutlarız. Ecemiz buyursa жақында söz berdi, niyet kılıp atat, hareket kılıp үйрөнүп атат намазга. Жыгыламдат buyursa inşallah. Кудайым мага ошо кулакты берди, мен эми Кудай үчүн ушундай ибадаттарымды аткарышым керек деп өзгөчө өткөндө бир жөн отурганыбызда бир сөзүн айтты да. Öte yaxşı fikir. Жөнөкөй жашоодо сүйлөшүп отурсаң аябай башкача бул эженин чындыгында жашоосу. Шайыр, башкача, акылынын тунуктугу ушундай өзгөчө. 7, 8, 9, 10, 11. Bu eko esep degen. Ушунда чыган кыза жерге чыкканыңа сен эне катары мен өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан сага мен таазим этип рахматымды айтам балам. Муратович айтам. Ушу биздин эмгек эмесинен компаниясынан сага биринчи ушу медерди куттуктайлы деп чечтик үй бүлөбүздү аткан элбегин подаркасын сага биз жүрөгүбүздөн ошо бирөөдөн башка нерседен аллергия болбой жакшы кыргыздын мырзасы болуп сенин тойлоруңда жакшы күндөр ушу балдар менен ушу биздин подаркабызды дайым колдонуп жүргөн ушуну сага биз ата биринчи куттуктайлы дедик. Kucaklaşıp ömrüm uzun bolsun babam. Gelecek keng bolsun. Biz de apalar senin için suyunup duruşu. Bizim altımızda. Кичинекей кыздар сизди көргөнү келип тур. Сизди YouTube'дан көрүшкөн да. Азыр YouTube'дан көрүшкөн, азыр сизди тааныштырабыз э ошол менен. Ой, я что гирлестерди көрдүм, кто тут шар папа деп. Мен кайда телефондон көрө билем. Telefondan görürsün. Зулфиячик Жаркынай. Едер байкеге подарка берди. Азыр Жаркынай эжеке подарка берет экен. Ушул Зульфия болбосо. Анан сизге берет экен. Ушундай камкордук эжеси болбосо. Зульфия ушундай ийгиликке жетип, медер менен бирге барып, ушунча элдин журттун эмесин көтөрүп, жакшы бир инсандык ишти аткарып, кыргыздын алдыңкы бир сизге сөз жетпейт да. Ошон үчүн алдыңыздан үй бүлөбүздүн атыбыздан сага биринчи, сага биз койгон. Бул белек үй бүлөбүздүн атынан сага илеп атабыз. Көзүңүзгө жаш келген. Өмүрлүү болгусун. Угатасы? Кыргыздын жакшысы. Угатасызбы? Калкан сени биз ушунча үй бүлөбүз менен сөз айтып жеткизе албай отурган. Кудай бак айтсын. Саңгылан көңүлүңүз, өмүрүңүздүн келечеги кең болсун алдыңыз. Кудай калса бактылуу бир күндөрүңдө сага кездешебиз Кыргызстанда. Анаке. Алтын эже мен Аксынын кызы болом, Базарбай эжең болом мен. Сени ушунчалык күтүп жүрдүк балам. Ташкөмүрдө жашайм өзү. Сени уккандан бери үй бүлөбүз менен сени күтүп жолугуп келсек экен, Москвага келсек экен деп күнү түн намазга жыгылган сайын тиледик алдырып. Өмүрүң узун болсун, ыйлаба. Ушунча достор, кыздар, энелер бар. Сени үчүн Кудай калса катташабыз биз. Көп Кыргызстанга барсак да Бишкекке келебиз. Алтыным, ыйлаба. Өмүр жашың ушулар биз менен болсун, ыйлаба. Көңүлүң чөптүр болсун.
Жалғызым мен жалғызым. Рахмат ушу элдин сүйүнүчү болдум. Көз жашым сүйүнүчтөрдүн көз жашы болсун. Илебай жаным. Учурашып атчымы? Нозир туган сиңдим. Шашкынайсыз. Ой. Кулайка, ассаламу алейкум. Кандайсың? Мен кубанычтамын. Силерди ушунча күтүп Москвага келсеңер деп Кудайым бизге көрсөттү силерди. Ыйлабаңыздар, эже ыйлабаңыздар. Майли, жакшылыктын көз жашы болду. Биз тууганбыз. Кыргыз эли бардык сен менен тууган. Бул сиңдимдин кызы, жалгыз эле кызы. Кыз жибек. Кандайсың эже? Мен атым Кыз Жибек. Сизди көрөбүз ар дайым ютубтан көрүп, бизге ден соолук, бакыт каалайбыз. Бактылуу болуңуз, эч оорубаңыз, Шуну биздин кичинекей интернет сүйүүчүлөрүм көрө бергиле. Буга менин кыздарым. Муслима, чакчаксың. Өтөжөм чак. Өксү фетек. Канчада? 6 жашта. Салма менен теңкен. Турпия, салма менен теңкен. Күндө видеону ушу көтөрүп келет, ар бир чыгалышта. Канчадасың? 6 жашта. Өпсү фетек. Мына суроо берем деп аткам. Канча жашта экен эжемдин баласы? Өзүнө суроо берем деп келген. Сүрөтчү? Мен көрсөтсөң канчадасың? 5, ана 5. 6. Болду 6 жаш. 6 жашта. 6. Сүрөтчү сурчу. Зуфежиңе суроо берчи. Балаңыздын аты Сиздин ким? кызыңыз Балаңыздын аты ким? Салман. Салман Салман экен. хан деген индис. Салман канча жашта? Зуфия? 6 жашта экен. Муслима сен менен тең экен кызым. Биле алдың белби? Мен неберем. Сиңдимдин кызы. Зуфия менин неберем болот. Жаңыл эжекеңге. Слева келе кой кызым. Моника, где ты? Мейлі, сөйлейсің? Демеле мен жарқынайға сөйлеп қойыншы, жарқынай. Уж қазір соңында Энеңден апаң катары соңының дуалары барады. жакшылык тилектер болуп. Жанымызда басты пальто супер сенин алдымда мен өзім ак жүздөн тапкан биздин медердин менети апаң куттуктаганда эне катары сиз. Эне балам. Кудай калыңыз, Кыргызстанда жолугушабыз сен менен. Ушул өмүрүңүз аймаш жүрүштермен көрсөтүп жакшылык мындан да жакшы жүргөн. Ар бир кыргыз эл сен менен бирге. Москвада ушундай керемет эжелерибиздин, агаларыбыздын өзгөчө сый урматында. Мен сизге жоок салып коеюн дегем. Каршы эмессизби? Ушу сизге пальто алып келдик, күн жылып калды, ушуну кийип, жаңы баш кийим, жаңы сарпай, баары жаңы болсун деп сизге тилек кылып алып келдик. Ден соолукта болуңуз, биз аябай кубанычтабыз. Ушу күндү күттүк. Декабрдан баштап Санкт-Петербургдан ары кеткен, бул жака келсек деп Кудайга тилесек эле, айтып атпайбы Москвага баратабыз деп. Эжем чочуп кетпеди. Ай эмне болду дейт. Зуфиялар келишет экен деп аябай сүйүндүм. Зуфия, бул эми Кудайдын буйругу менен да сизди көрүп биз мынакей, сизди көрүп биз ушу турган турпатыбызга шүгүр деп, сизди бизге Кудай пример кылып жөнөтүп койду да. Көзүңөрдү барктагыла, намаз окугула, Куран китепти окугула деп. Сиз Кудай буйруса ар дайым Кудай мененсиз. Кудай сизди сүйөт. Бизге пример кылып жөнөтүп койду сизди. Биз сизди аябай жакшы көрөбүз, сүйөбүз. Кубанабыз аябай сизге. Мен сизге жоолук салып коеюн. Бул Кудайымдын буйругу экен. Машалла. Токтоңуз мен салайын. Кудайым жоолукту насип этсин. Кудайдын буйругу экен бизге аял затына. Башыңыздан жолуңуз түшпөсүн, 5 убак намаз насип этип калсын сизге. Я люблю вас. Сиздерге да жаркынайын. Алар сүрөткө түшүп алайын ичкегиле. Мейли, балдарыбыз, кыздарыбыз, келиндерибиз баарыңардан отурушуңар бузуп койдук окшойт, бирок биз деле жакшы ниет, жакшы көңүлдө келдик. Аксынын кыздарынан болобуз. Ташкөмүрдө турмуштанып 4 балам бар, жалгыз эле балам бар. Ушу 3 кызым бар, ушу Турфия менин 4-кызым болуп деп ниет кылып, ушул сиерди уккандан бери ниет кылып ушу Санкт-Петербургтан Москвага келип кетсе экен деп, Кудай күндү 5 ак намазга жылжап ушу сени тилеп аттык. Медер экөөбүз. Allah razı olsun.
эмне дейт элем, дасторконубуз нанга толсун, көкүрөгүбүз кубанычка толсун, ар бир үйлөрдө кубаныч, тынччылыктар болсун. Ушундай Зульфия эжеси сиңдерибиз көмүскөрө калгандары канча ушул нерсени алдыга алып чыккан. Биз ушу менен Акниет колуна чоң таазим этебиз. Медер Кудай кааласа сени тапкан, сени жаттык алып берген ата-энеңе ата-энеңе жакшы рахматчылык, Кудай жакшы өмүр, жакшы ишин апарып берсин. Эл кызматында жүрөсүң, бирок өзүңдүн турмушуңду ойлоп койбогон. Мен энемдин үйлөнүп балам. Oydan kızlarımız var mı? Болуп атат Ne кыздар. verelim? Hazırlanıp keteriz. Ошон үчүн да сага бак айтышым. Эл түшүгүн көтөрүш кыйын балам, бирок өзүңдүн бактыңды ойлоп. Сага келерки жылда ушул эмеде күздө менде үйрөнүп калдым. 10 миң дээрличи бир 10 миң Yakın ayda быйыл күздө. Рахмат эжелер, баарыңыздарга мен кыскача расылымды билдирип койсом. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, мекендештер. Бүгүн биз Москва жергесиндебиз. Биз Москвага момундай конокко сыйырмат үчүн келбедик элек, бирок биздин билетибиз ушул через Москва аркылуу Кыргызстанга буйруган экен. Санкт-Петербургдан түз рейс жок болгондугуна байланыштуу бул жактан кетип аттык элек, бирок ошону угуп калып, билип калып, мына болбой убара кылбайлы деп аракет кылсак дагы ынабасак деле мына ушул агаларыбыздын, Жолболду акебизден бүгүн сыйырматында отурабыз. Көптөгөн инсандар чакырып атасыздар Москвада, мекендештер, жердештер. Алла разы болсун, ушундай баягы ынтымактуулугуңуздарды көргөзүп атасыздар. Бирок биз дагы ушул Москвада өзүбүз сиздерге окшоп эмгектенип кеткенибиз үчүн сиздерди убара кылгыбыз келген жок. Туура түшүнүңүздөр. Көпчүлүккө биз баягында айтканда убара болушпасын, кыйнабайлы деп макул болбой атабыз. Бирок ушунча Аллах таалам сыйырматын берип, мына ушул Зульфия эжебиздин кулагынын угусунун аркасында ушундай бир белектерин момундай неематын тартуулап аткан Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Бул дагы болсо бир Алла Тааладан бизге берилип аткан бир өзгөчө бир неематтар, белектер болуш керек. Албетте биз сиздердин дайым кызматыңыздардабыз. Буюрса ушу менен иш токтоп калбайт. Сиздердин бул бизге тартуулап аткан сыйырматыңыздар, Жолболду аке, биз үчүн бул аванс. Кудайым буюрса биз дагы чыйра алышыбыз керек. Момундай болгон сыйырматтарды, момундай болгон жакшы сөздөрдү, өзгөчө денени, жүрөктү титирете турган бир өзгөчө каалоо тилектерди акташ үчүн биз дагы көп кызмат кылышыбыз керек. Бир Кудайдын алдында кече больницада жатканыбызда дагы ушундай бир Кудайдан сурандык. Ден соолугубуз токтогончо, аяктаганча мекенибиз үчүн, элибиз үчүн кызмат кыла беребиз деп. Баарыңыздарга чындыгында чоң рахмат. Санкт-Петербург шаарындагы дагы сиздерге окшогон мекендештер, жердештерибиз бар экен. Ушундай бир сыйырматтарын тартуулап биз менен кошо жүгүрүп, ыйласак, кошо ыйлап, сүйүнсөк, кошо сүйүнгөндөр болуп атты. Жада калса ошол больницанын дарыгерлери дагы биздин жүзүбүздөгү бир кайгыны көргөндө алар кайгырып, сүйүнгөнүбүздө алар кошулуп, сүйүнүп калды. Чындыгында бир ошолордун дагы жүрөгүнө Кудайым бир өзгөчө бир ыйманды берип атты да. Анткени мына эжебиздин операциясы дагы жеңил өттү, ийгиликтүү өттү. Бул Санкт-Петербургга келатканда ушундай кыжалат болуп келген. Эми бул эжебиз угуп калса экен, бирок укпай калсак кайра мекенибизге, эли журтубуздун алдына кантип келебиз деген мен жүрөгүмдөгү ушундай бир кыжалатчылык бар. Аны мен бөлүшкөн эмесмин ошол учурда. Качан бир угуп калган учурларда бир кубанычтарды ушундай бир бөлүшөбүз дегем. Эженин биринчи укканын бир суроомо жооп бергенде ушундай бир жаш бала сыяктуу кубандым да, сүйүндүм. Бир кыйкырып бакырып сүйүнгүм келди, бирок больницада эле ушундай бир өзгөчө сүйүнүч болду. Албетте ар бириңиздерге ушундай кубанычтарды, сүйүнүчтөрдү тартууласын. Сиздер биз үчүн канчалык сыйырмат көргөзүп, сыйыңыздарды тартуулап, жүзүбүзгө жылмаюу тартуулап, айрыкча ушул Зульфия эжебиздин жүзүнө бир кубаныч, күлкү, сүйүнүч тартуулап атасыздар, белектериңиздерди тартуулап атасыздар. Буюрса Аллах Таалам сиздерге дагы мына ушундай белектерин, неематтарын тартуулаган болсун иншалла. Рахмат баарыңыздарга, Алла разы болсун. Жалпы жамаат, жалпы мекендештер, жалпы жердештер, мекенден сыртта жүргөн, Ала тоону сагынып жүргөн эли журтубуз, алтын башыңыздар аман болсун. Бар болуңуздар. Кана эле Кудайым буюрса баардыгыбыздын башыбызды ушул Кыргызстаныбызда бириктирип, ошол жерде
кызматыбызды өтөп, ошол жерде тирилигибизди өткөрүп, бала чакабызды ошол жерде багып, бир тарбиялап ошол жерде жашасак деген ниетибиз бар. Балким ал да калыс эместир. Буюрса биз деле ошо Кыргызстанда жүрүп алып, сиздерге көп дуа кылабыз. Ушул мекендештерибиз аман эсен келсе экен, аман эсен ушул эл журтунун, тууган уруунун ата-энелеринин алдына келип алса экен. Айрыкча баягы заграницада баягы эмеден чек-арадан тополоң болгондо бир өгөй баладай эле бир ушундай бир кыжалат болобуз чындыгында. Канчалаган биздин эр жүрөк, жоон билек, баатыр агаларыбыз, мырзаларыбыз, кыргыздын жигиттери чет жерде эмгектеп, тириликтеп жүрөт. Ошонун аркасынан көптөгөн бир кошуналардын бир кол салуусуна, кошуналардын бир бизге тийишүүсүнө кабылганда ушундай бир жүрөгүм бир башкача эме болот да. Албетте бул да калыс эместир. Аман эсен Кыргызстанда сиздерди күтөбүз. Баарыңыздарды ошол жака Кыргызстанга аман эсен жетип барууңуздарды Кудай насип этсин. Рахмат баарыңызга. Жолболдоке эжелер, атайын келип мына ушул Зулфия эжебизге келип турасыздар. Чындыгында чоң рахмат. Зулфия эжебиз үчүн бүгүн эң чоң сонун болгон белек бул Меккеден Замзам суусун алып келип дагы тартуулап турушат. Чындыгында өзгөчө белек бүгүнкү Зулфия эжебиздин жаңы экинчи башталган жашоосу чындыгында бир башкача башталды. Мына ушундай эле кубанычтуу жашоо боло берсин. Рахмат эжелер баарыңызга. Алла разы болсун. Сага рахмат. Сен де ошол нерсе. Мейли. Не дейбиз? Кудайым берерин унутпасын. Дастурканыбыз дайым жашыкка жайылсын. Медер айтып кетти. Баарыбыз талаалап жүрөбүз. Кыргызыбызда иш болсо, небирелер карап ушакта турсак деле болот деген. Бул деген жашоо, турмуш, тагдыр. Жоксулук деп айткандан эле алысмын, бирок үшүгүрүшекке келип тамакта бала чакабызды барып айла жок медер алышта да кызмат кылып туура келип атат. Ошон үчүн силердей балдарыбыз көп болсун балдарым. Үй бүлөңөр менен бактылуу болуңуздар. Жакшылыктар болсун, балдарыңардын жакшылыгын курташып. Ай бир кыргыздын жакшы күндөрүндө эмес, жамандык жакшыда да бир болушубуз керек. Бул биздин келечекте жашообуздагы бирибизге бирибиз кылган көңүл жана камкордугубуз болуп эсептелет да. Ошон үчүн аманчылыкта жол тартасыңар экен медер. Жолуңар шилер болсун, жолдошуңар кыдыр болсун. Кудайым колдосун, ата-арбактар дайым жаныңарда болсун. Аманчылыкта Кыргызстанда жолугушабыз баарыбыз Кудайга Зулфия кызым үчүн. Бар болойлу, аман болойлу, бир болойлу. Жакшылыктарга жолукканы Кудай насип этсин. Баарыбызга. Амин. Рахмат. Алла разы болсун баарыңызга. Сен көрүмсүз кийин. Анан чыгасыздар да, азыр эшикке алып чыгасыздар. Мен тамак жөөбүз. Сонун кылып бер. Бидер. Болуптур балам. Өзү дагы намазга аракет кылып, намазга жакында буюрса мына аракет кылып жүрүп, жакында намаз окуп, жалпы жардам бергендерге бир өзгөчө дуа берип жүрөм деп атат иншалла. Мейли Зулфия эже, жакшы калыңыз. Биз сизди көрүп турабыз эми анда. Береткени Onu alıp koysun ha. Röpe. Özün kalaganın alıp ne kılıp yiyesin ha. өзүңүзгө жакканын алып неме кылыңыз дейт э? На, Eşnesi emez. Gümüşbek men adı. Gümüş aке. Gümüşbek. Медер акемдин акасычы? Gümüşbek. Yok. Gümüşbek. Gümüşbek. Ha. Eşnesi emez. Allah razı olsun ake. Өзүңүзгө Эжебиз чындыгында алыбыңыз элдин эрке кызына эле айланды. Бардыгы бир сонун ушундай белектерин тартуулап. Алла разы болсун ушу жаматтан. Андан көрө андай эсе кийимди барып тандап көрсүн, болбосо бир жакшы мүчөлүнө берсе мындай неме чемодан алып берейин анда. Эжебиздин бир мүчөлүү жылы. Ооба. Бир мүчөлүү жылы буюрса. Рустам деген бала. Рустам Калматов. Белек алып келиптир да. Зулфия эжебизге белегин алып келиптир. Белектерди алып келип. Ай машалла Рустам жөн эле келсең болмок экен да. Эжебизге өзгөчө белегиңди көтөрүп келсин да, машалла. Алла разы болсун, мыкты жигитсиң. Биринчиден Аллага шүгүрдөр болсун, мактуулар болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттар болсун. Медереге биринчи очередь сизге рахмат. Аллахтан разы болсун экен. Эжени себепчи болуп барып сакайтып алып келдиңиз, себепчи болдуңуз. Кызмат кылган эжеге да рахмат. Постоянно жанында жүрөт.
Эже сизге дагы Аллах таалам өмүрүңүзгө ден соолугуңузга береке берсин. Жакшы чогуп кеттиңиз дагы да. Келген коноктор баарыңарга чоң рахмат. Эже жай намаз окуп келдим, Кудай буюрса. Намазга бекем болуп. Жанына келип, Рустам жанына келип сүйлөп берсең болот. Намаздарда дуа кыласың мынакей эже. Мен Рустаммын, эже мен Рустаммын. Өзда кызыл свет, калың, мощный экен. Белек, мына медресеге берип коюн, дубалар буларчы. Ой, машалла. Момундардын куралы дуа. Албетте бул сонун өзгөчө белек. Зулфия эже, жай намаз. Сизде намаздарды калтырбай, намаздарда дуа кылып турсун деп. Ушулай Жакшы болуп кеттим дагы. Рахмат Рустам, Алла разы болсун. Дайыма ушундай кызматта жүрөсүң, азаматсың. Алла разы болсун иншалла. Сыйлап урматтап ушул жака чакырып, кубанычымды, сүйүнүчүмдү бөлүшүп, жатканыңар үчүн чоң ыраазычылыгымды билдирем. Үй бүлөңөргө бекем ден соолук, өмүрүңөр узун болсун. Абдан кубанып жатам ушул Алла таалам ыймандуу адамдар менен жолуктуруп, ушунча бир тууганда болгонум абдан сүйүнүп жатам. Biz dagı. Biz dagı. Эми сак саламат жакшы жетип алыңыздар үйүңүздөргө. Кудай буюрса дагы көрүшөбүз, катташабыз да каласа. Медер инибиз болот, Медер менен биз ага инибиз. Бизге дуа кылып туруңуздар, сиздердин дуаңыздар өтөт. Сапарда жүрөсүздөр, сиздердей инсандардын дуасы өтөт. Биз дагы сиздерге дуа кылабыз, сиздер да бизге дуа кылыңыздар. Биздин атыбыз жол болду. Дорога сбылась. Везучий, портовый. Шашпайрак сөйлөңүз. Жол болду, жол. Дорога сбылась. Счастливый путь. Счастливый пути. Счастливый пути. Меня зовут Счастливые пути. Спасибо. И вас тоже, и вам тоже. Машалла, Алла разы болсун. Алла разы болсун.